Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Мынантип биз Ош областына караштуу Кара Суу районунун Кызыл Байрак айылында турабыз. Кызыл Байрак айылы бул Ош шаарына аябай жакын жайгашкан жерде. Бүгүн сиздерге көргөзүүчү аттарды мынантип көргөзүүнү баштадык туугандар. Бұл биринчи номердеги кайман аты өзгөчө Телтору Макгрегор деген кайман атындагы 8 жашар, бою 1,70 сантиметр чыккан. Бул өтө соорунда көптөгөн тайларды алган, улагына 100 эмес 200% гарантиясы бар улакка таамай өтө күчтүү атты биринчи номерде тартып көргөзүүнү баштадык туугандар. Мынакей Телтору улакка өтө күчтүү жүгүрөт экен. Азыр ушундай маалда сууту бүтүп, азыр жаңы эле улактан бир сыра жүгүрүп келиптир. Ушул жерде кичине улак болуп аткан экен. Ушул атты азыр жанынан жакындан көргөзөлү достор. Кандай ат экен, чабып көрөбүз, чаптырып көрөбүз, басыгын көрөсүздөр. Мына басышы дагы аябай шумдуктуу басат экен. Неге Макгрегор деп коюлган десе, мына аркасынан караганда басканы ушундай Макгрегорго окшоп тайтаңдап баскан бир адаты бар экен. Ошондуктан буну Макгрегор деп атап коюптур. Бою 1,70 сантиметр, 8 жаш. Ушундай кыйкырыктын үнүн укканда эле жүгүрө турган бул аттын баасы туугандар өтө жакшы баага келип бербеген экен. Азыр ушул тапта баасы $25,000 деп баа коюптур туугандар. Эгерде ким улакка таза жүгүрө турган, мындай топту ала турган, топтун ортосунда ойной турган, улакты алгандан кийин кыйкырыкты укканда кача турган аттарды карап жүргөндөр болсо туугандар, алдыга мен номерди жазып коем. Ошол боюнча чалсаңыздар болот, атты көрсөңүздөр болот. Кара Суу району Кызыл Байрак айылында азыр бул аттын жанынан сизге тартып көргөзөйүн. Мына туягын караңыздар. Улакка жүгүргөн аттын туягы ушундай чоң болуп турат. Такка турушу кандай экен эке? Жакшы. Аябай жакшы, такка турушу аябай жакшы дейт. Сонун турат экен. Көптөгөн тайларды алыптыр деп айтып өттүм достор. Бул атты жакында эле кадам жайда болгон улактан дагы канча тайга таштады? 2 тайга таштаптыр. Андыктан достор чаласыздар. Кимге бул конор Телтору Макгрегор жаккан болсо комментарийге жазып, биринчи номердеги ат деп сурасаңыздар болот достор. Азыр бул аттын көкүрөк жагынан тартып көргөзөйүн. Мынакей туугандар. Уже бул аттын сууту келди да. Кудай кааласа сууту келиптир. Мынакей азыр дагы бир чаптырып көрөлү бул атты. Кетишин ордунан кандай кетет. Мынакей туугандар. Ордунан кетиши жакшы. Мынакей. Мынакей достор, бул биринчи номердеги Макгрегор Телтору аты болду. Кийинки аттарды чыгарууну биз баштайбыз туугандар. Бул ат сизге жактыбы? Жакса комментарий жазып, класс басып, эгерде эсине чалып соодасын бычсаңыз болот туугандар. Андыктан бул биринчи номердеги Макгрегор кайман атындагы ат болду. Мынакей туугандар, сиздерге экинчи номердеги жылкыны тартып көргөзүүнү биз баштадык. Бул гүл сары шалпан кулак деп коет экен бул атты. Бою 1,65 сантиметр чыккан. Бул дагы улакка жакшы жүгүрө турган Нокендин аты экен. Өзү Нокенден алынып келинген. Нокенде дагы күчтүү аттар негизи чыгат туугандар.
Бул аттын жашына келсек, жашы 5 жашта экен. 5 жаш болгондо 2 асыйдагы бул ат азыр өнөрүн көрөбүз. Кандай өнөрлөрү бар, кандай жүгүрөт. Ошол боюнча кичине көргөзөлү дагы. Андан кийин сиздерге бул аттын баасын айтабыз, туугандар. Бир чаптырып көрүңчү. Кандай жүгүрөт экен бул ат. Гүл сары шалпан кулак деп дагы өзгөчө ат коюштур. Жүгүрүшүн караңыз. Бул дагы жүгүрүш аябай жакшы экен. Шалпан кулактын. Жерде кашка бул аттын породасы таза кандуу кара байыр жылкысы экен. Кара байыр бул эч мындай чарчабаган тоо, таш, кыскасы жерди ылгабаган ат деп койсок дагы болот, туугандар. Бул жылкынын баасы 230 000 сом. Кеми бар деп коюптур. Дени аябай сак, эч бир жеринде мындай ишик, оору, айрылган жерлер жок. Андыктан алдыдагы номерлерди коюп койдум. Ошол номерлер боюнча чалып, көрүп, келип алсаңыздар болот. Азыр жанынан тартайын. Мынакей туугандар, мына буту кичине улакта тебеленип, аз-маз тебеленип калыптыр. Мына жанынан да тартайлы, аркасынан тарталы. Шалпан кулак. Бул аттын баасы 230 000 сом деп мынакей коюлду. Андыктан алдыдагы номерлерге чалып, аттын баасын чечип, жаккан болсо алып кетсеңиздер болот. Жакшы кылып кеми сөзсүз түрдө болот, достор. Андыктан чалыңыздар. Жакшы аттардан алып калыңыздар. Мынакей бүгүн дагы базарды көрдүңүздөр. Аттар кымбаттай эле болуп турат. Азыр бул аттын бир басыгын көрөлү. Мынакей туугандар, басыгын байкадыңыздар. Өзүңүздөр жыйынтык чыгарып комментарийге жазып, аттын баасын чечсеңиздер болот. Бул экинчи номердеги атты силерге тартып көргөздүк, достор. Мынакей туугандар, 3-чү номердеги бул Данчак деген атты тартып көргөзүп баштадык. Бул аттын жашы 3 асы экен. 3 асы болгондо 6 жаш болуп калат. 6 жаштагы бул жерде кашка атты аттын ээси айтып атат, Жодар Палван соорунга таштаган ат экен. Койго, текеге таштаган ат деп айтты, достор. Бойунун бийиктиги канча? 1.70-тен өдө, 1.70-тен өдө. Мындай жоон жолпу көкүрөгү кенен ат экен. Азыр бул кичине тердеп турган мал экен, себеби азыр улактан келишти. Улакка жокпу? Суу элекпи? Бул ат суу эле экен. Себеби кичине тердеп турат, басырып келиптир. Аттын баасын, туугандар, $15 000 кеми бар деп ээси айтып атат. Жакшы кылып кемитип берем деп атат, туугандар. Азыр аттын бутун тартып, ат суу эле экен. Ошон үчүн бул атты чабып көрбөйбүз. Такка турушу жакшыбы? Зорбу? Жоош, өтө адамга дагы жакын, өтө жоош ат деп мынакей ээси айтты. Азыр аркасынан көкүрөгүнүн жоондугун, кенендигин тартып көргөзөлү дагы. Аттын баасын айтып өттүк. Анан сиздер менен аттын басыгын тартабыз. Мына көкүрөктүн жоондугу аттын үстүндө дагы отурганда мындай билинип. Үстү тегизби? Үстү аябай машинада отургандай отурат дейт. Азыр бул аттын басыгын көрөлү, туугандар. Мынакей биздин Муз ТВ каналынын сынчылары бул аттын баскан басыгын кандай басып атат, ошол боюнча жазып кетсеңиздер болот, туугандар. $15 000 6 жаштагы 3 асы ат. Мынакей Данчак, Акжал. Кичине бир жүгүртүп көрсө кандай болот экен?
Мынакей туугандар, жүгүрүшү жакшы экен. Андыктан бул 3 номердеги атты тартып көргөздүк. Кийинки тартылган аттарды азыр сиздерге көргөзөбүз достор. Мынакей туугандар, 2 номердеги атты сиздерге тартып көргөздүк. Бул 3 номерде экен туугандар. Андыктан алдыңкы номерлерге чалып кайрылыңыздар. Номерди мен бул видеонун алдына коюп койдум. Мынакей туугандар, сиздер менен биз 4 номердеги мына Будёновский менен Данчактын аралашмасы мындай оюнга түшө турган атты тартып көргөзүп атабыз. Жашы 7 жашта улактын аты экен. Улакка ушундай кирип чыга турган мынакей туугандар, 7 жаштагы Будёновский менен Данчактын аралашмасы. Караңыздар туугандар, азыр сиздерге бул атты кичине тартып басыгын жүгүргөнүн тартып көргөзөбүз дагы. Андан кийин туугандар баасын айтабыз. Баасы дагы 15.000 доллар деп коюлду бул аттын баасына. Андыктан туугандар алдыңкы номерге чаласыздар. Бул аттын жүгүрүшү дагы аябай жүгүрөт экен. Улагы жакшыбы бул аттын? В общем сонна. Гарантиясы бар. 100% гарантия бар экен туугандар. Боюнун бийиктиги 1.65-тен 70ке жакын бою бар экен. Чындыгын айтканда ээси ошондой деп айтты. Биз өлчөп көрбөдүк туугандар. Андыктан мынакей Будёновский Данчак аралашкан жылкыны азыр кичине чабып көрөбүз. Бардыгы бир короодо жайгашкан, келип тандап. Арзаны дагы бар, кымбаты дагы бар. Кымбат ат себеби кымбат аттын өнөрү башкача, өзүнүн турушу башкача. Андыктан бул өтө жакшы мындай сыны келишкен атты 15.000 доллар деп коюптур. Азыр буттарын сиздерге тарталы. Мынакей буттары тебеленип, улакта жүгүргөндүгүнө байланыштуу ушундай болуп калыптыр. Мынакей аз бул атты бир чабып көргөзүп коелу. Ордунан жылышы кандай, ордунан токтошу кандай. Мынакей достор. Мынакей келатат Данчак. 4 номерде бул ат болду туугандар. Кайсыл ат сизге көңүлүңүзгө туура келди? Ошол боюнча дагы комментарийге жазыңыз. Мынакей. Бул ат музыканы укканда дагы өзүнчө бир ойной турган дагы бир адаттары бар экен. Мындай бийлепчи, ушундай. Куйругун дагы жүгүргөндө ушундай көтөрүлгөн бойдон кетет экен. Токтошунда сөз жок. Нары бери бурулуш поворотторунда дагы айып жок экен. Бурулуш кылыңчы поворот. Поворотто айып жок. Ушундай улакты алганда эле кете турган аттын баасы 15.000 доллар туугандар. Бул 4 номердеги атты сиздерге тартып көргөздүк. 5 номердеги мынакей достор, Караш деген кайман атындагы 5 жаштагы 5 номердеги атты тартып көргөзүүнү баштадык. Бул аттын аркасы мындай соорусу жоон, көкүрөгү кенен, бою 1.65 сантиметр чыгат экен. Караш бул атасы Орловский, энеси тяжеловес Владимирский жылкынын каны бар экен. Мынакей көкүрөгүн бутундагы мына пайын караңыздар. Мына пайпак. Бул аттын баасы сразу баасын айтып өтөлү. 300.000 сом деп кеми бар деп коюлду. 300.000 сом экен. 5 жаш ошондо 2 асы болот экен туугандар. Бул көргөзүүдө кымбат аттарды койдук. Арзаныраак, жөндүү
аттар дагы чыкты туугандар. Бүгүн көрдүңүздөр 5 аттын кайсы бири сиздин көңүлүңүзгө толду. Азыр бул ат сууту аз маз келе элек экен, ошон үчүн бул атты чабып көргөзбөйбүз. Андыктан туугандар, бул 5 номердеги Караш кайманатындагы бул аттын баасы 300 000 сом. Чым кара түстөгү. Алдыңкы оң буту, аркаңкы 2 буту, кашкасы дагы бар. Ат экен туугандар. Мынакей аркасынан дагы бир сыра тарталы. Мынакей туугандар, азыр бул аттын басыгын бир көргөзүп коелу. Басыгы кандай экен? Буту колу тазабы же сылтып баса турган жери мынакей жокко эсе, караңыздар. Андыктан туугандар, бүгүнкү 5 атты тартып көргөздүк. Муз ТВ каналына катталыңыздар. Ушундай жылкылар, күчтүү жылкылар болсо биздин номерге кайрылсаңыздар болот. 0550 91 31 30. Бул аттардын ээсинин номерин мен экранга калтырып кетем. Ошол боюнча чалып кетсеңиздер болот. Бул аттын деле кетиши жакшы экен. Көрүп турасыздар өзүңүздөр дагы. Мынакей туугандар, бул көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.